Атас, kaçtık. Саламатсызбы, Дамирже? Кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы. Эмне актан мектептен келелекпи? Ооба, азыр келип калышы керек го. Баса, сен уктуңбу? Эмнени? Нурбол деген жаман балдарга кошулуп кеткен турбайбы? Сенин балаңды аны менен достошуп жүрөт. Аларга кошулуп кетпесин. Тамеки тартып ичип, анан үйдөн кантип кетип калган билбей каласың ай. Дамирже, Нурбол биздин айылга жакында эле келбедиби? Актан келсинчи. Сурап көрөйүн. Эмнен сурайсың ай? Жөн эле Нурбол менен достошподу эле айтып койбойсуңбу ай? Сүйлөшөм деп. Ата, Бул велосипедти сиз мага качан алып бердиңиз эле? Сен 5 жашка толгондо. Бул жумада мен 6 жашка толдум. Бирок велосипед тепкен дагы үйрөнө элекмин. Мен сени 2 дөңгөлөктү велосипедти тепкенди үйрөтөм, Бирок азыр эмес. Сиз дайыма ушинтип айтасыз. Ата, качан велосипед тепкен үйрөтөбүз? Ата! Аябай чарчадым кызым, анан, Азыр эмес кызым, анан. Бүгүн эмес кызым, карачы, сон футбол болуп атат. Кызыктуу аябай. Алтыша. Мен бүгүн дагы толтура жумуштарым бар. Гаражды да жыйнаш керек. Мол машинаны да жууш керек. Огороддун чөбүн да орош керек. Анан тиги мамаңа дагы, үйгө дагы жардам бериш керек кызым. Ата, бирок таза машинеңиз кайра кир болуп калат, чөп кайра өсүп калат, гаражыңыз кайра чачылып калат. А мен жакында велосипедден чоңоюп, үйрөнбөй да калам. Эми кызым, туура эле айтып атасың. Кел анда мен могу 2 дөңгөлөктү алып чыгайын. Сен эшикте ойноп тур. Макул. Бара кой. Урмат. Дамирже Нурбол жөнүндө эмне айтты билесиңби? Ал ким? Актандын жаңы досучу. Эми жагымсыз нерсе алып келбесе болду. Анда достошпой эле койсун ал менен. Актан. Ооба, апа. Сен Нурбол менен достошуп жүрөсүң да, Ооба, биз доспуз. Мен Нурбол жөнүндө эмне уктум билесиңби? Апа, бул жөн эле ушак да. Ал жаңы эле келбедиби? Ошон үчүн ал жөнүндө ар нерсени айтып жатышат. Ал жакшы эле бала. Менден башка аны менен эч ким сүйлөшпөйт. Айбек да сүйлөшпөйт. Ата-энеси ага тыюу салып коюптур. Баса. Элестетиңиз? Алар өзүнүн баласына ким менен достошуп болот деп өздөрү тандап чечишет экен. Дагы мен менен сүйлөшкөнгө уруксат бергенде жакшы болбодубу? Макул. Мен жөн эле сурайын дегем. Мейли.
бузуп атасың. Эгер мен аны буспасам, анын ичинде арбактар пайда болуп, бизди түнчүнө уктатпайт эле. Арбактар жок, аны баары билишет. Совсон эле бар көчү. Өкөнү көргүм. А сен эмне бул жерде жалгыз отурасың? Атам азыр велосипедтин кичинекей дөңгөлөктөрүн алып, мен 2 дөңгөлөктү велосипедтепкен үйрөтөт. Кызыксың го? Сен эмне уккан эмес белең? Айылдын аягында бир кыздын чачы дөңгөлөккө буралып, башы жулуп кеткен. Алдабачы? Эмне кереги бар мага? Мен сага эскертип коеюн дегем. А биздин класста бир бала велосипедден кулап башында мондай дөмпөк чыккан. Анан кепкасын да кие албай калган. Кийсе мынтип шалбырап калган. Мен жыгылбайм, атам мени кармап турат. Ошо тим баланы деле атасы кармап турган. Бирок кулдур чирип түшүп калган. Алдабачы? Алдаган жокмун, мен өзүм көргүм. Ал мен дүкөндө баштаган. Көтөрүшүп койчу деп суранган. Эми аңголдор жок да. А сен арбак велосипед жөнүндө окуя уктуң беле? Жок. Илгери бир кичинекей кыз өзүнүн велосипедин тебип ойноп жүрөттүр. Бирок ал чоңойгондо велосипедин сарайга коюп коюшуптур. Ал көп жыл сарайда туруптур. Балдарды жек көптүр. Ал эми айылды аралап жүрөт. 2 дөңгөлөктүү велосипедти көрсө, велосипедтин ичине кирип, өзү алып барып таштап салат экен. Ата. Оу? Велосипедтин дөңгөлөктөрүн ала элексизби? Жок. Ачкычтарды таппай атам. А велосипедим каякта? Мына тигине турат. Албаганыңыз жакшы болбодубу? Албай эле коюңузчу. Абайлабайсыңбы? Алтынайга эмне болду я? Билбейм. Дөңгөлөктөрүн алып салган жоксуңбу? Жок. Өзү биринчи чечип кой деп атты эле. Азыр кайра кереги жок дейт. Койчу. Эмне болду? Женчилеби я? Баса. Актан мен сүйлөштүңбү? Ал эмне болду? Ооба, сүйлөштүм. Нурболду эмне? Жөнөкөй, жакшы бала дейт. Ал жөнүндө жөн эле сөз чыгарып жатышыптыр да. Айбектин ата-энеси бар го? Аны менен сүйлөшкөнгө тыюу салып коюптур. Анан элестетсең, экөөбүз да ошентип атканыбызды. Мейли анда. Жакшы бала болсо анда достошо берсин. Алтыша. Алтынай. Алтыша. Алтынай. Ай, кыял. Уктуңбу? Ой, Кудай, ай, кыял. Уктуңбу сени? Жанагы Нурбол деген ууру турбайбы? Жеңем айтпады. Жеңемдин кошунасынын тоогу жоголуп кеттир. Нурболдор деген ошол жерде жашайт да. Нурбол эле урдадай, андан бөлөк кем алмаганы ошол эле алдай. Коюңуз чей. Ай, сен балаң да ошол менен достошуп жүрөт. Ууру болуп кетпесин, ай. Кудай сактай көр, Кудай сактай көр, ай. Ай, эртең барып жеңемен тактап сурап келейинчи. Же мени менен кошо барасыңбы? Жок, ай, эртең доктурга барабыз биз. Алтыша жакында эле 6 толбодубу? Мектепке барыш үчүн эмдөөдөн өтүшүбүз керек экен. Ой, кокой, ой, аянын кимге кереги бар, ай? Доктурларга эле керек. Момду алышат экен ал үчүн. Ой, доктурлар бекер эле эмдеп жатышат. Бекер болсо деле анын кимге кереги бар? Андай оорулар азыр жок. Ой. Жакшыпы? Ой, кандайсың? жакшысың? Кандайсың? Жакшыпы? Бул менин бир тууган агам. Таанышып Өзү врач. Врачтардын семинарынан келатат. Саламатсызбы? Мына сиз врач экенсиз. Айтсаңыз, эмдөөнүн эмне кажети бар? Азыр андай оорулар
Жок да, Аха. Ооба, туура айтасыз эже. Биз эмдөөнүн гана жардамы менен кутулган катуу оор ооруларды унутуп калдык. Бирок эже, эгер биз эмдөөдөн өткөндү токтотсок, ал оорулар кайра пайда болот. Бакыт байке, жүрүңүз чай ичели. Ой, Алтынай, мен сени жанатан бери издеп жүрөм. Каякта жүрөсүң я? Ойнап жүрдүм. Бас кир үйгө. Кеттик. Жакшы эле жүрсү. Бияка бар, бияка. Мен сенен сурайын дедим эле. Нурбол уурулукта шектелип жатат деп уктум. Бул жөнүндө сенин кабарың жокпу? Тоок жөнүндө уккам. Бирок сиз өзүңүз билесиз да. Алар күнүгө жоголо беришет. Анан өздөрү табылып калышат. Мүмкүн кошуналардын короосуна кирип кеткендир. Балким. Анан Нурбол тоокту алганын эч ким көргөн эмес да. Ооба. Бирок сурап көрөйүнчү андан. Эми сен алдыгы табактарды көтөр. Чайды мен алайын, жүр. Анан апо, Оу. биз кечинде эшикке чыгып келели дегенбиз. Уруксатпы? Азыр биз менен тамак ичесиң. Сабагыңды кыласың. Анан бара бересиң. Макул, рахмат. Бакыт байке, Оу. эмдөө аябай ортабы? Ал сезилет албетте. Бирок ооруп калгандан көрө ошо жакшы да. Ооба. Мына мурун кызылча, кептөөр деген жаман оорулардан адамдар каза болуп калчу. Азыр болсо эмдөөнүн жардамы менен биз өзүбүздү коргой алабыз. Мен эмдөөдөн коркуп атам. Ой, Алтыша, коркпо да. Мен сенин жаныңда болом да. Колуңду кармап турам. Атасы. Ооба. Коркпо, макулбу? Биз баарыбыз жаныңда болобуз. Алтыша, эртең сенин колуңа ийне сайгандачы? Сенин организмге аз сандагы бактериялар киргизилет да. Ооба. Анан сенин организмиң бул деген жаман бактерия турбайбы деп эстеп калат. Анан бат эле аны жок кылып коет. Анан кийин ушундай жаман бактериялар кайра сага жолуп калсачы, сага оору жукпай калат да. Оорубай каласың. Түшүндүңбү? Түшүндүм кызым. Ооба. Ай азамат. Түшүндүргөнүңүзгө чоң рахмат, доктор Айбалет. Кой бер мени. Ата. Качтык. Ошенти биз күндө кызыл көйнөк кийген арбага аял машинем бар бузуп сал. Эми эмдөө жөнүндө бир окуя айтып берейинби? Айтып берчи. Анда уккула. Бир күнү мен эмдөөдөн өткөн үчүн ооруканага келгем. Доктор шприцти алып чыкса, ийниси мондай экен. Жок, мондай экен. Койчу. Учукпай турчу. Угалу? Айтыр. Эмдөөдөн кийин бир баланын койрогу пайда болуптур. Анысы бам-бам деп жарылыптыр. А башка окуя болсо, бир кыз ушунча жеңил болуп калыптыр. Ал дайыма жанында чоң таш көтөрүп жүрүптүр. Антпесе космоско учуп кетмек. Шприцтин ичинде дары эмес. Шприцтин ичинде зыяндуу заттар бар экен. Темир заттар экен. Заттар? Калпе. Чын. Сүйлөй турчу. Угалып аягына чейин. Анан? Биздин бала бакчада бир кыздын
банчиги темир болуп калыптыр. Башы тешилип кеткен. Эмден кийин бир бала түн ичинде жаркырап калыптыр. Эми арбак велосипед жөнүндө окуя айтып берейин. Ооба, айтып берчи. Илгери. Ай, кызым ай. Ой. Буга эмне болгон? Билбейм. Ақтан, ей! Не oldu бұларға? Билбейм. Сүйлөшүп көрөлүчү. Кызым. Ой. Кызым. Кызым. Сен коркуп калдыңбы? Жаным, корко турган эч нерсе жок. Жаным десем, неден корктуң? Тык. Ой. Ким мени чакырды? Келиңиз. Бакыт айке, Оу, мен уколдон коркуп атам. эмнеге? Ал абдан коркунучтуу. Анан колум же бутум түшүп калсачы. Алтыша, сен эмне деп атасың? Билесиңерби, Айка мага не жөнүндө айтып берди. Доктор шприцти алып чыкса, ийнеси момундай. Сени жанагы Айка деген жөн эле алдап койгон турбайбы? А сен ага ишенип, коркуп алыптырсың. Мени менен эч нерсе болбойбу? Айтып берейинби? Колуң берсең? Боло турган нерсе? Ийне сайган жер тыс деп кичине ооруйт. Курчакада саялчы, тыс. Ой, оорубайт. Анан кийин деген кээде сейрек учурларда ахи деп температура көтөрүлүшү мүмкүн. Апасы. Ал деген жанагы вакцина тык деп иштей баштады. А сенин организмиң тук деп иммунитетти өндүрө баштады. Коркпой эле кой. Мына апаң деген балдар үчүн парацетамол даярдап койгон, Ооба. Бир таблетканы ичип аласың. Ап деп туруп жеп аласыңар. Бар тең жайында болот. Асмандан келген бокочолорчу. Бокочолор? Кана бокочолор? Бокочолор Жок бокочо. Сиз көрүп атасызбы бокочону? Эч кандай бокочонун тиешеси жок. Жок бокочо деген. Эксперимент да эч ким жасай албайт. Мен өзүмдүн жакшы көргөн жээниме кантип эле эксперимент жасаттырып коеюн, Бакыт айкең турганда коркпогузун. Макулбу? Карачы мынакей. Апаңда дагы, менде дагы. Биз кичинекей чакта эмдөөдөн өткөнбүз да. Мына өзүң көргөндөй денибиз сак болуп чоңойдук. Эмдөө алышың керек, Коркушуң керек. А зыяндуу заттарчы ичинде барбы? Органикалык заттар болот. Алар бирок ушундай аз эле санда болот, эч кандай зыян келтире албайт. Ооба да. Сен деген тиги адамдар көп, машиналар көп көчөгө чыккандачы, аба менен андан дагы зыяндуу нерселерди дем аласың да. Ошондуктан коркпо, караңыда жаркырабайсың. Жанагы Айка деген кызымды алдаптыр да. Ой. Сени алдап коюптур. Мен деген
Өмүрүмдө биринчи жолу велосипед тепкен арбак жөнүндө биринчи жолу угуп Мен атам. да уккан эмесмин. Анан дагычы жанагыдай чоң шприц деген жок. Андайлар жок да. Жок андай, коркпо. Ким булай? Ай, Не болду эже? эмне деген ата энесиңер? Беймарал үйдө отурасыңар. Тиякта мушташ болгон турбайбы? Нурбол баарын баштаптыр, силердин балаңар да ошол жакта экен. Акта нече кыл үйдө? Эмне болуп кетти? Албетте үйдө. Балдардын баарын сабап койгон анан үйдө бекинип отурган турбайбы? Эмне деген тарбия? Кичине бир акылдуу адамдар сөзүн угуп койсоңор болбойт беле? Мына баягыда мен сага айтканда эле Нурбол менен достошпойсуң деп коюш керек болчу. Мына эми балаңарды кармай албай калдыңар. Ой, Кудай сактай бер, ой, Кудай сактай бер. Не? Сүйлөбөйсүңбү? Эмне карайсың? Биз эч кимди сабаган жокпуз. Кандай сабаган жоксуң? А могул эмне я? Айдын баары айтып атпайбы я? Могул эмне я? Урмат, Ооба, мен да Нурбол менен чогуу мушташканбыз. Бирок мушташты биз баштаган жокпуз. мен сенен күткөн эмесмин, балам. Ата, бирок Токтот! апа, Ук. Айтпадым беле Нурбол менен достошпосун деп. Бүгүндөн баштап бир жума үй камагында отурасың. Эмне карайсың? Жок. Бир ай отурасың, уктуңбу? Урмат, Нурбол менен достошпогун сен. урмат. Не урмат? Урмат. Урмат дейм. Ой, эмне? Эмне? Эмне бакырып атасың? Ушунун баары сенин тарбияңда. Ошондой де. Ошондой. Биздин балдар ким болуп чоңоюп жатат? Я. Бирөөсү болсо баарынан коркот. Бирөөсү болсо эч кимден коркпойт. Анам? Билесиң, мен азыр эмне кылам? Мен азыр эшикке чыгып, тетиги эки дөңгөлөктү алып таштайм. Калат эле тепсин эми. Дагы? Бүгүндөн баштап сени угуп, балдарды мен эркелетпейм. Эмне кылсаң ошол кыл. апам да, атам да эми эч качан мага ишенбейби. Эгерде Айка оюндан чыгарбасачы, кимге ишенерин билбей калдым. Чын эле балдарды туура эмес тарбиялап жатамбы? Балким мен бекер эле баламды аягына чейин укпай койдум. Анан дагы келинчегим менен урушуп кеттим. Кантса да мен да жоопкерчилигим бар да балдардын тарбиясында. Кызым десе, эртеден бери велосипедин тие албай кыйналып сүйрөп жүрөт. Урмат? Урмат! О? Балким велосипеддин кичинекей дөңгөлөктөрүн кайра ордуна тагып берип коесуң.
Эми эчтеке болбойт. Ушинтип өзү бир күнү тажап атып, үйрөнүп кетет. Баса тамак даяр болду. Тамак ичип алып поликлиникага барып келелик. Эмдөөнү унутуп калган турбайбызбы? Ооба, чакыргызды. Мейли, мен Алтышаны чакырып келейин. Кызымды велосипедти тепкенди үйрөтөм. Апа, баргым келбейт. Барышыбыз керек. Жүр кызым, жүр. Барышыбыз керек. Апа, барбайм, апа. Баргым келбейт, акта орутат. Барбайм акка мен. Апа. Койчу кызым. Кызым, Барышыбыз керек. сен коркподуң. Баргым келбейт. Ал оорубай. Жаным десем. Эмдөөнү акырын эле сайып койсот, болду, сен оорубайсың. Кел агай. Оппа. Жүр агай. Сен эч нерседен коркпойсуң. Менин кызым эч нерседен коркпойт, Мына азыр апаңар экөөңөр киресиңер. Эмдөөнү батыс эле салып коет, болду. Оппа, жүр агай, бар. Баары жакшы. Бар агай. Не болот экен кызым азыр? Ата! Эминен укалдан коркпойм. Мына окшош келатат. Ай, азамат, оппа, жыгылба. Мына, бол. Кетти. Азамат. Yes! Эмне жыргайсың? Же эмне? Эмдөөдүм. Качып кеттиңби? Жок, качкан жокмун. Ийнеси да кичинекей экен. Колум да түшүп калган жок. Сен баарын оюңан чыгарып, мени алдан турбайсыңбы? Алдамчы. Экинчи сага ишенбейм жана эч нерседен коркпойм. Кел апаңа көрсөтөлүк, биз кандай велосипед үйрөндүк, Кана мага көрсөтсөң? Кана. Кел агай. Алтыш, азаматсың. Эки дөңгөлөктү велосипед сөнүнөтө болбой калдым. Ай. Ким велосипед сатып бербей койду? Ким мени үйрөтпөй койду? Мен сизди жек көрөм. Ай, каяка? Кызым, эмне болду сага деге? Саламатсызбы? Участковый милиционер болом. Саламатчылык. Осмонов Актан ушул жерде жашайбы? Ооба, ушул жакта жашайт. Сиз апасы болосузбу? Ой, жок, Кудай сактасын ай. Ал мына биздин Жакта жашайбы? комшу. Ушул жерде жашайт жүргүлө. Урмат. Кандай жакшы болуп тур, Үйрөтүп койду. Мына биздин кызыбыз өзү теп келатат. Ой, азаматсың, Алтыш, азаматсың. Кызым үйрөнүп калды. Дагы. Мен кече күнү айткам, мынакей. Мына милиция келди мына. Чотбаев аман тур. Ушул жердин участковый болом. Осмонов Актан сиздин балаңызбы? Ушулардын баласы да. Үйдөбү? Чакырып койсок болобу? Актан! Ооба ата. Кандайсыз беке? Ассаламу алейкум. Келчи бияка. Кел атам.
ошо бала да. Ова, ушул бала. Уна, ушу бала. Рахмат балам. Кыран жигиттерден болуп турсуң. Эмне? Атенеңе жөлөк болуп, баарына үлгү бере бер. Кандайча? Сыймыктанып жүрө берсин. Небереме жардам бердиң. Рахмат сага балам. Өмүрлүү, бактылуу болгуң. Рахмат. Ой, эмне эле болуп атасың арай? Мен эч нерсеге түшүнгөн жокмун. Ой, кечинде жаман балдар бул аксакалдын небересинин телефон алып коюшуптур. Карасаң мунусун келе. Эй, тарт колуңду. Кел бери мен асырата кайтамам. Кел, бу меники. Бирок Актан менен Нурбол алардын көпчүлүгүнө карабай телефонун кайтарып беришиптир. Качтык. Ой, бул ким? Ошон үчүн биз ардак грамотасын тапшырабыз. Бара келди. Азаматсың. Бар. Кел Азамат балам. Токтоп койбойлу анда. Ушунун баары менин тарбиямда. Куттуктайбыз. Биздин тарбиябыз. Балам, мен сага ишенбей жүрдүм элем. Кечирип койчу балам, Азамат. Мени да кечирчи балам. И баса. Нурбол каякта жашайт? Нурболдун дагы сыйлыгы бар. Нурбол бекте Ошону тапшырып коелу. Ооба, бул жакка жашайт. Жүрүңүз Ай, анда. Нурбол деген тиги Көрсөтүп бериңизчи. тоогурдап кетпеди беле? Түрлө Ай, көрсөтпөйм. кууга тазарып тоогурдап кеткен ал. Эмне деген бул? Мына биздин үй бүлөбүздүн окуяларынын бири ушундай. Ооба. Биздин үй бүлөдө да кемчиликтер бар. Биз да чарчайбыз. Ката кетиребиз. Бирок аларды оңдоого аракет кылабыз. Эң негизгиси биз бири-бирибизге сүйүүбүздү көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ата-эненин колдоосу баланы ийгиликтүү болууга үйрөтөт. Ошондой эле мындай тарбия ишенимдүү мамилелерди өнүктүрөт. Айтмакчы, жоголгон тоок кошунанын короосунда табылыптыр. Мушташ жөнүндөгү окуя болсо биздин айылда дагы көпкө чейин талкууланат.